Казактын жаш жазуучусу Малика Кабдылхактын китептери бүт дүйнөгө белгилүү. Жаш жазуучунун эмгектери АКШдагы жана дүйнөдөгү эң ири санариптик соода платформасы Amazon'до чоң суроо талапка ээ. Малика англис тилинде бир нече иллюстрациялуу аңгемелерди жараткан. 8 жаштагы таланттуу казак кызы бош убактысынын баарын чыгармачылыкка арнайт. Белгилүү бир жанр жок. Кайсы темада болсо да жаза берет. Анын биринчи жолу жарык көргөн эмгектеринин биринде Боб жана Роб аттуу эки роботтун достугу баяндалат. 16 беттен турган китеп 5 жаштан 12 жаш аралыгындагы жаш окурмандарга арналган. What I want to share about Bob and Rob is it's about two robot friends Боб жана Роб бул эки роботтун достугу тууралуу чыгарма. Эки дос кадимки балдар сыяктуу бактылуу күндөрүн чогуу кызыктуу өткөрүшөт. Алар ар кандай кызыктуу окуяларга туш болушат. Китептеримди көбүнчө мектептеги тапшырмаларды аткаргандан кийин кечинде жазууга киришем. I just love books and books. Once I'm done with all my schoolwork, like in the evening time on weekdays, I start writing my books a bit more, and then on weekends I just do it fully and freely. Малика китепке болгон сүйүүсүнөн улам жазуучулукка өткөнүн айтат. Эрте тамга тааныган тырышчаак кыз алгачкы аңгемелерин 5 жашынан тарта жаза баштаган. Жалган Куран айынын башында ал Amazon Kindle Direct Publishing платформасына Нооруз майрамына арналган Суу деген жаңы китебин кошту. Мен анын Ноорузу деп аталган эмгеги казакча сөздөрдү колдонуу менен англис тилинде жазылган. Китепте улуттук майрамга байланыштуу түшүнүктөр, тамак аштар, оюндар сыяктуу казактын салттары камтылган. This book is made with love, a lot of love from me. Менин бул китепти жазуума өзүмдүн түпкү маданиятым жана Казакстанга болгон сүйүүм түрткү болду. Ошондуктан туулган жеримди маданиятын бүткүл дүйнө эли билсин деп китеп чыгардым. Анткени казак маданияты абдан бай жана анын тарыхы тереңде. Мен Казакстанда Нооруз майрамы кандай белгиленип жатканын кеңири жайылткым келди. Бул биздин маданий мурасыбыз. Биз аны менен сыймыктанышыбыз жана сакташыбыз керек. Ошондуктан адамзат кыялданып ошол максатына жете билиши керек деп эсептейм. What they have done, what they achieved, and their cultures. Малика Amazon'до дагы эки роботтун досу тууралуу аңгемесин жарыялоону пландап жатат. Кийинчерээк жаш калемгер алар тууралуу классикалык кагаз түрүндөгү китеп басып чыгарууну көздөдө.